Көңүл бургула. Сиздер азыр акча тууралуу олуттуу фильмди көрөсүздөр. Бул фильмде Бай атам жана Кедей атам деген бестселлердин автору, финансылык эксперт, миллиондогон адамдардын жашоосун өзгөрткөн Роберт Кийосаки бай болуунун формуласын айтып берет. Болгону сиз жарым сааттын ичинде бай болуп, финансылык көз каранды болбоого алгачкы кадамды таштайсыз. Супер булак тартуулайт. Роберт Кийосаки. Кантип 30 минутанын ичинде байып кетүү керек. Көпчүлүгү билбейт. Негизинен акчанын 3 закону бар. Биринчи закону. Мен жаш кезимден эле түшүнө баштагам. Акча бул сиздин ой жүгүртүүңүз. Менден сурашат. Мен канткенде көп акчалуу боло алам? Анан мен жооп берем. Сиз биринчи ой жүгүртүүңүздү өзгөртүңүз. Ооба, болгону ушул эле нерсе керек. Акча жөнүндө ой жүгүртүүңүздү өзгөртүүңүз керек. Мен түшүнөм, акча тууралуу адамдар менен сүйлөшкөнүмдө, алардын ой жүгүртүүсү менен менин ой жүгүртүүм карама каршы чыгат. Бул бир гана акча тууралуу эмес. Билесиңерби? Үй бүлө менен тамактанууда секс, дин, акча, дагы башка нерселер талкуу болбойт. Себеби бул нерсеге ар кимдин ар кандай ою бар. Менин жарды үй бүлөмдө, менин жарды атам айткандай, мага акчанын кереги жок. Акча маанилүү эмес деген мен түшүнө баштадым. Бул менин жарды атамдын акчага болгон ой жүгүртүүсү деп. Ал эми бай атам дайыма айтчу. Акча бул мүмкүнчүлүк. Акча сага күч, эркиндик берет. Баалай бил деп. Көрдүңөрбү? Акча тууралуу мына ушундай ар кандай ой жүгүртүүлөр болот. Мен байкагандай бул нерсени биз кыла албайбыз, же ала албайбыз деп бул нерсе айтылганда эле ишке ашып жатпайбы? Мына акча бул сиздердин башыңыздардагы эле ой, бирок чоң күчкө ээ. Мен адамдар менен пикирлешип жатканымда мен суроо узатам. Айткылачы, акча тууралуу ата-энеңер эмне деп айтчу деп. Себеби бул реалдуулукка айланат да. Үйдөгүлөр эми сен университетке тапшырасың, андан кийин жумуш издейсиң. Мейли, ата-энеңер айтпаган жол менен да барсаңар, ошол эле бойдон калган учурлар көп. Көпчүлүк адамдар жарды үй бүлөдөн чыккан. Америкада 100 адамдын ичинен бир адам 60 жашында бай адамдардын катарын толуктап келет. Бул да ааламдагы эң бай өлкөдө болуп жатканы. 100 адамдын ичинен бир адам. Төртөө көз каранды эмес, калган 56% мамлекеттен көз каранды жана пенсиядан көз каранды болуп келишет. Алардын жашоо шарты төмөндөп да барат. Анан мен эмне кылдым? Жана силер да ошо мен кылганды кылууңар керек деп ойлойм. Мага башка бирөөнүн ыргыткан сөздөрүн өзүмдүн оюман байкай баштадым. Мага ким кандай идея ыргытып жатат, жана кимдин идеясы таасир берип жатат, баарын байкадым. Мисалы сиз арыктайм десеңиз, диетологко кайрыласыз. Бири айтат, жер жемишти көбүрөөк жеңиз десе, бирөөсү бул зыян, башка нерсени жеңиз деп айтышы мүмкүн. Жыйынтыгында сиз баары бир бирөөсүн тандайсыз, туурабы? Экинчи закон. Бул менин эки аталуу болгондугумдан карама каршы көз караштагы шартта чоңоюп, түшүнгөн нерселеримден улам айтам. Менин жарды атам бай атама караганда акчаны көп тапкан. Мен ойлойм, биздин эң чоң кетирген катабыз, эгер лотереядан утуп алсам, мен байып кетем. Бирок уткан учурда да сиздин ой жүгүртүүңүз мурдагыдай эле калып жатпайбы? Бул сизге эч нерсе бербейт. Акча бул өтө чоң курал. Менин бай атам айткандай, эгер сен акчаны туура колдоно билсең, ал акча сени бай кылат. Эгер сен кыянаттык менен колдонсоң, анда сени жарды кылат деп айтчу. Менин жарды атамдын чоң катасы, эгер менин айлык маянамды жогору кылып көтөрүп беришсе, менин акчалай проблемаларым чечилет дечү. Бирок маянасын көтөргөн сайын ошончолук проблемалар да көбөйүп, чыгашалары да көбөйүп турган. Жыйынтыгында канчалык маянасы жогорулабасын, ал ошончолук кембагал жарды болуп бараткан. Бул нерсе азыркы учурда да баарыбызда эле болуп жаткан проблемалуу көрүнүш. Эки атамдын карама каршы көз карашы менен түшүнгөн үчүнчү закон бул акча эки түрдүү проблеманы алып келет. Биринчи түрү бул акча жетпей жатат. Экинчи түрү бул акча өтө эле көп. Бул эки проблема өтө маанилүү проблемалар. Билесиздерби, көпчүлүк адамдар өздөрүн өзгөчө адам катары сезишет. Алар акча менен болгон проблемасы чечилбей келет дейт.
Чындыгында баарыбыздын проблемабыз бар. Ар бир адамдын, ар бир компаниянын акча менен болгон проблемасы бар. Жада калса, бир мамлекеттин да проблемасы бар акча менен. Бизди бөлүп турган байлар, жардылар, ортоңку класс. Бул чакырыкка кантип жооп беребиз? Бул проблеманы кантип чечебиз? Анан көпчүлүк эмне кылат? Кантет? Баарыбыз эле акча проблема болгон үй бүлөдөн чыкканбыз го. Мына ушул жерде капкан коюлган. Биз мына ушул жерден ойлоно баштайбыз. Акча бул коркунучтуу нерсе. Акчаны иштеп табуу кыйынга турат. Жана акчаны табыш үчүн көп иштеш керек. Менин алгачкы жашоомдо сезе билген бул менин жарды болгонум өзүмдүн күзгүмдөн, өзүмдүн бетиме чагылып көрүнөт экен. Бул мага жаккан жок. Мен байларды жаман, кумандуу эмес, ач көз деп ойлогон үй бүлөдө чоңойдум. Качан мен бай болом дегенимде, үй бүлөмдөгү берген баалуу тарбияны тебелеп өткөнгө туура келди. Мен үчүн оор болду. Мен бай атам кантип өзүнүн акчасын ийгиликтүү башкарып, инвестиция кылып, бизнесин ээси болуп жумуш кылып жатканын байкадым. Ал күндөн күнгө бай болуп жатты. Бирок анын проблемасы өтө көп акча болчу. Мен 18-19 жашымда айткан: "Балам, акчанын эки түрдүү проблемасы бар. Акча өтө көп же акча өтө аз" деп. Кайсы бирин тандайсың деп. Мына ушундай суроо берген. Анан мен эмне дедим? Албетте мага өтө көп акча болоорун айттым. Мен ушундай проблеманы каалайм деп жооп бердим. Чындыгында бул өтө эле чоң проблема. Мына ушинтип 3-чү законду түшүнүп, башыбыздагы ойду айырмалай алганды билдим. Тандоо. Бай болуу, көз карандысыздык биринчи тандоодон башталат. Акча бул тандоого болгон эле суроо. 9 жаштагы бала эки атасынын кайсы бирин угуш керек деп мен тандоого туура келди. Ооба, мен үчүн оор чечим болду. Себеби экөөнү тең жакшы көрчүмүн. Экөө тең таасирдүү, күчтүү, мээнеткеч, чынчыл, ички дүйнөсү чоң адамдар болчу. Экөөнү тең жакшы көрчүмүн. Бирок идеялары такыр башка. Жада калса бири-бирине карама каршы көз карашта эле. А мен тандоо кылышым керек. Кимисин уксам, кимдин артынан ээрчсем, кандай жолду тандасам деп. Мен акыры тандадым. Менин тандоом окуган мугалимдерден, үй бүлөмдөн, каада салттардан үйрөнгөн нерселеримди басып өткөнгө туура келди. Мен Вьетнамдан келгенимде айттым: "Болду эми, бакалавр даражасында билимим да бар. Болот" десем, жакыратам: "Эми балам, кайсыл жака барып окуйсуң магистратураны" дейт. Ата, мен окубайм деп жооп бердим. Сен жакшы жумуш таба албайсың магистратурасыз. Айлык маянаң да жакшы болбой калат балам. Жок ата, мен жумушта издебейм деп жооп бердим. Ал мындай талкууну тамак учурунда баштабайт эле. Бул жолкусунда ушул темада сүйлөшүп калдык. Карасаңар, бул мамлекеттик модель. Бул сиздин эмне менен алектенгениңизге карабастан эле куралган модель. Ал болгону сенин билимиң канчалык деңгээлде экенине карап куралган модель. Бул анын реалдуу жашоосу болчу, меники эмес. Бир сөз менен айтканда, мен тандоо кыла алам. Бул нерсе менен сиздерге айтаарым, ар бир таң атканда тандоо кылыңыздар. Бай болуу, жарды болуу, ортоңку класста болуу ар кимдин өзүнүн тандоосу. Мен өзүмдүн тандоомду кылдым. Акчалай кирешенин квадранты. Квадрант деген сөз 4 санынан келген. Бул квадрант көрсөтөт. Бул алам кандай 4 адамдан турат. R – бул жумушчулар, P – кесипкөй ишкерлер, B – бизнесмендер, I – инвесторлор. Менин жарды атам дайыма айтчу: "Балам, сен университетти бүтүрүп, жумуш изде." Мына ошентип жарды атам мени жумушчулар тарапка үндөчү. А мен болсо бай болгум келет дечүмүн. Апам болсо: "Балам, атаңды укпай эле кой. Ал медсестра болчу. Балам, бай болом десең, врач бол. Алар көп маяна айлык алышат." Апам мени кесипкөй ишкерлердин тарабына үндөчү. Билесиңерби, адамдар айтышат: "Эгер ийгиликке жетем десең, кандайдыр бир кесиптин ээси бол" деп. Юрист, электрик, бухгалтер бол. Бул айткан адамдар өздөрүн акылдуу сезип айтып жаткандыр. Ооба, булар мен айткан ортоңку класстагы адамдардын акылдуулары. А мен бай атам айтчу: "Сен начарсың. Жалдап иштетүүчү адамсың. Сен берилген тапшырмаларды араң аткарасың. Чиелишкен жумуш сен үчүн эмес, акылдуу да эмессиң" дечү. Бул жерде акылдын деле көп иштетүүнүн кереги жок деп
Сенин ордуң бул жер деп бизнесмен тарапты көрсөтчү. Мына ошон үчүн көпчүлүк бай адамдар ушул жерди толуктап келишет. Алар өтө эле акылдуу эмес. Алар болгону айланасын акылдуу адамдар менен курчап алган. Булардын өзгөчөлүгү мына ушунда. Акыркы бөлүгү булар инвесторлор. Булар менталитети да башка, сапаттары да башка болушат. Алар дайыма акчаларды өздөрүнө иштөөсүн каалашат. Алардын сөзү: мен ушу инвестициямдан канча акча ала алам, акчамды канчалык тез убакытта чыгара алам дешет. Көпчүлүк адамдардын жеке планы болот, бирок инвестициялык эмес, сактоочулук. А инвесторлор сактоочу пландарды каалабайт. Туура да келбейт. Анткени акчалары жөн эле сакталып туруп калышын каалашпайт. Алардын акчасы чыгып, кайра киреше болуусуна кызыктар. Бул нерсени акчанын айлануусунун ылдамдыгы дешет. Акчасын сактоочулар сактап, узак мөөнөттөн кийин алышат. Бул баалуулуктун башкача системасы. Менин бай атам айтчу, жалданып иштеген адамдардын сөзүнөн эле байкаса болот деп. Мен жакшы, коопсуз болгон жумушту издейм деп дайыма айтып калышат. Ал эми кесипкөй ишкерлер болсо, мен кылган жумушума мынча пайыз алам, же болбосо саатына мынча доллар иштейм деп айтат. Мына ошентип сөздөрүнөн байкаса болот. Ал эми бизнестин ээлери башкача сүйлөшөт. Алар: мен акылдуу адамдарды ишке чакырам, мага кесипкөй адамдар керек деп. Себеби алар кийинки бизнесин ишке ашырууга кызыктар болуп келишет. Алардын көптөгөн корпорациялары бар. Мына ушунусунан айырмаланып турушат. А инвесторлор болсо, мага кайтып келүүнүн инвестициянын коэффициенти керек дешет. Кичи бизнесмен менен чоң бизнесмендин ортосунда да чоң айырма бар. Эгер чоң бизнесмен болсо, ал баарын туура кылып жаткандыгынын белгиси. Себеби ал бизнесине ишеничтүү адамдарды койгон. Ал өзү жок болсо да бизнеси өнүгө өсө берет. Ал эми кичи бизнестеги бизнесмен өзү өнүгө албай кала берген учурлар көп болот. Себеби кесипкөй адамдарды койбостон, жөнөкөй адамдарды коюу бул бизнесин артка тартып, ортодо бизнесин дайыма өзү карап турууга туура келет. Бизнесмен менен инвестордун ортосунда да чоң айырма бар. Себеби мага көп келишет: мен гамбургерни киоск ачайын дедим эле деп. Анан мен айтам: бирөөнү элеби? Рэй Крок деген жигит дүйнө жүзү боюнча гамбургерни бизнес ишканасын ачкан. Айырма адамдардын көргөчтүгүндө, лидерликте жана сапатында. Булар бири-бирине окшобогон адамдар. Эмне айырмалап турганы бул алардын сезимдеринде, ойлорунда. Бул катардагы адамдарды тактап айтканда жумушчулардын өтө сезимтал экендиги бул алардын коркуусунда. Анткени алар коопсуздук жөнүндө көп ойлонушат. Коопсуздук маселеси алардын жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун алган. П катарындагы кесипкөй адамдар, булар коркуп калган адамдар. Буларда ишеним аздык кылат. Бул катардагы адамдар өздөрүн убакыттарын кантип коротушту билет жана өздөрү үйрөнгөн жумушту баарынан жакшы көрүп, жумуш менен көп алектенишет. Алардын ою максимум жылына $500,000 иштейбиз дешет. Себеби алар акчаны убакытка бөлүшөт. Акча бул убакыт деген девиз менен жүрүшөт. А бул катардагы бизнесмен жана инвесторлордун катары. Инвесторлор нейтралдуу ой жүгүрткөн адамдар. Чыныгы инвесторго баары бир базар өйдө кетип жатабы же төмөн кетип жатабы. Анткени ага баары бир өз акчасын иштетишет. Ага жеңилүү бул жеңүүнүн аз өлчөмү деген ойдо болот. Ал эми бул катардагы бизнесмен адамдар чыдамкай болуусу менен айырмаланат. Булар акчасын сарптап көпкө чейин күтүп жүрө беришет. Мисалы 3 жыл. Мага кеңеш сурап келген адамдарга дароо эле айтам: 3 жыл бою бекер иштей аласыңарбы деп. Алар жок деп жооп беришет. Анан мен айтам: сиз инвестиция кылбай эле коюңуз. Себеби сиз ой жүгүртүүңүздү өзгөртө элек экенсиз. Биздин жашоодо жалданма жумуш болуш керек же инвестор болуш керек. Менин айтайын дегеним, квадранттын кайсыл жеринде турсаңыз да инвестор болууңузду сунуштайт элем. Ооба, бүгүндөн баштап инвестор болуңуз. Мен да 10 жылдан бери эми үйрөнүп келе жатам, ушу инвестор болоюн деп. Мына мен азыр ушул жердемин. Мен инвестордун ордунда калдым. Азыркы учурда менин акчаларым өжөрлөнүп, мага иштеп жатат. Мен акчаларыма эмес. Бул такыр башка көз караш. Бул тууралуу да ойлонуп көрүңүз. Дагы бир оюн бар. Дүйнөдөгү эң бай адамдардын оюну. Аны бүт аалам ойноп келет. Бул оюн тез байып кетүүнүн жөнөкөй жана тез жолу. Менин бай атам айткан: Гавайядан жер сатып алдым, эс алуучу жайлары менен кошуп. А мен айттым: кантип сатып алдыңыз деп. Элестетиңиз, аны сатып аларга мынчалык көп акчасы жок эле. Кантип сен ушундай кооз жерди Гавайядан сатып алдың? Андай жер аз дегенде $10 миллион кем эмес турат го деп.
жеке өзүм сата албайм. Бирок менин бизнесим сатып ала алат. Бул өтө чоң сыр болуп эсептелинет. Бизнес инвестиция кылганга чоң мүмкүнчүлүк берет. Мен айткандай, жеке өзүм анчалык иштей албайм, бирок менин бизнесим ушундай чоң суммага иштей алат. Байлардын артыкчылыктары. Баарыңыздардын кабарыңыздар болсо керек. 90-га 10 деген эреже бар. Бул эреже жөнөкөй эреже. Бул деген 10% адамдар 90% акчанын баарын алышат деген. Бул жерде көрүп жаткандардын баарыңыздардын өзүңүздөрдүн жеке оюңуздар бар. Кантип бай болуу керек дегенге. Мен айтып кетер элем, үй бүлөңүздөр берген же коомдон жүктөлгөн маалымат менен гана элестетип жатасыздар. Сиз мектепке барганыңызда сизди мектепте бизнесмен болсун деп окуткан эмес. Сизди жалданма жумушчу болсун деп окуткан. Тактап айтканда, байларга иштесин деп. Байлар муну менен пайдаланышат. Алар идеяны алышат, акылдуу адамдарды топтойт, анан чоң ишкана ачат. Мына ошентип алардын бизнеси пайда болот. Анан компаниянын жардамында инвестиция кылышат. Мыйзам ушуларга жазылганда, компания аркылуу инвестиция кылса, налогтору кыскарышы каралган. Мына ошондуктан байлар байыйт деген ушу. Америкада 1943-жылы закон кабыл алынган. Жеке ишкерлер налогту төлөмөйүн акчасын албайт деп. Бул деген мамлекет өзүнүн акчасын алмайын, акчаны бербейт деген сөз. Мына ошондуктан айлык маянаңыз жогоруласа, мамлекетте да салык жогорулайт. Эгер сиз $1 миллион алсаңыз да мамлекетке салык төлөйсүз. А бизнесмендерге закон өзгөрүлбөйт. Ошон үчүн байлардын түзгөн оюнун ойноо керек. Себеби оюндун эрежелерин алар түзгөн. Байлардын капканы. Чоң акча мени бай кылбайт. Мен муну 20 жашымда миллионер болгонумда түшүндүм. Билесиңерби, акча көбөйгөндө IQ интеллектиң да жогору болот деп ойлойсуң. Чындыгында акылсыз болуп жатканыңды сезбейт экенсиң. Менин ар кандай кымбат баалуу унааларым, сулуу аялдарды алып, себеби миллионерсиң да. Канчалык акча көп болгон сайын, ошончолук келесо болуп баштайт экенсиң. Чоң акча мени кайра кембагал жарды кылып жатканын сезе баштадым. Канча акча табыш мааниге ээ эмес, кантип коротуп жатканың мааниге ээ. Мен бир докторду билем, Аризонадан. Жылына $500 000 табат. Бирок 520 000 коротот. Менин бай атам айткан, эгер сен чоң үйдө жашасаң, баалуу унааң болсо, баалуу кийим кийинген болсоң да, бай экендигиңди далилдебейт. Сен ушул кооздук менен да банкрот болуп калышың толук ыктымал. Мен ушул нерселерди түшүнүп, көп убактымды окууга арнадым. Кантип банктардан активтерди сатып алуу, финансылык көз карандылыктан айрылуу үчүн. Негизги максатым эч качан акча үчүн иштөө эмес, активтерди сатып алууну үйрөнүү болду. Себеби активтер мени акча менен жабдуулайт. Мейли акция, облигация, кыймылсыз мүлк жана бизнес болсун. Айтайлы, сиз турмушка чыккансыз, же үйлөнгөнсүз, бирок иштебей койдуңуз. Эмне болот? Мен келинчегим менен ушундай кылдык. Бирок киреше кирип турду. Себеби ал сиз жумуш кыласызбы же кылбайсызбы, андан көз каранды эмес. Орто эсеп менен көпчүлүк адамдардын активтери бул алардын пассивтери болуп саналат. Болгону алар жумушка чыкпай коюшкан. Менин бай атам айткан, актив сени багат, ал эми пассив бул чыгаша сенден каржыланат. Кененирээк айтсам, адамдар жумуштарын токтото алышпайт, себеби аларга төлөбөй коюшат. Ал эми пассив чыгаша аларды жейт, сорот. Эми айткылачы, байлык эмне менен өлчөнөт экенин? Ооба, байлык бул сиз жумуш кылбай канча жашай аласыз. Демек, байлык убакыт менен, жылдар менен өлчөнөт. Мен жумуштан 94-жылы чыкканымда менин байлыгым чексиз болчу. Себеби менин кирешем өтө чоң өлчөмдө кирип турчу. Ооба, бул менин ойлонуумдун образы. Бирде бай атам айтты, сен өзүңдүн жеке бизнесиңди ойлонууң керек. Качан сен жалданма жумушчу болгонуңда, сен башканын бирөөнүн байлыгын ойлойсуң. Бай атам жана кедей атам деген семинарда мен бир угарманымдан сурадым. Сиздин бизнесиңиз барбы? Ооба, бар, мен банкирмин. Сиз түшүнүп жатасызбы, бул сиздин кесибиңиз, бизнес эмес. Эгер бизнесиңиз болсо, сиз инвестор болууңуз керек эле дедим. Акчаны активге же мүлккө сарпташ керек. Акча кайра көп болуп, кайтарып келиш үчүн. Бизди үйрөткөн окуу жай бул биздин жеке бизнесибизди ойлонууну үйрөтпөстөн, башка бирөөнүн бизнесин ойлонууну үйрөтүп келет. Ошондуктан өзүңөрдүн жеке бизнесиңерди ачууну үйрөнгүлө. Мына ошондо гана бай болосуңар. Чыгымдар менен кирешенин өлчөмдөрү.
Менин бай атам менен жарды атамдын айырмасы төмөндөгүчө. Жарды атам дайыма айтчу. Айлык маяна жогору төлөгөн жумуш издедечү. Бул чоң катачылык. Себеби чоң айлык маяна төлөгөн жумушта сиз чоң өлчөмдөгү салык төлөйсүз. Байлар билишет. Канча акча иштедиң? Маанилүү эмес. Аны канчалык сен сактап калганыңда. Сенде канча акча калды? Мына ушуну чыгаша менен кирешенин өлчөмү дейт. Айтайлы сиз кирешеңизди канчалык деңгээлде активге сарптай аласыз. Активди сатып алуу үчүн 30% сарптасаңыз керек менимче. Эгер сиз $1000 иштесеңиз, жок дегенде минималдуу түрдө 30% сарпташыңыз керек. Эгер сиз бул нерсени кандайдыр бир себептен кылгыңыз келбесе, анда байкап көрүңүз. Эгер $1000 иштесеңиз, куржунга $300 салышыңыз керек. Билесиздерби, орто эсеп менен көптөгөн адамдар канча акча калтырышат? Эч нерсе калтырбайт. Менин жарды атам дайыма айтып келчү. Мен көп акча табам. А бай атам мен көп калтырам деп айтчу. Көрдүңөрбү? Чоң айырма бар. Ооба, өтө чоң айырма бар. 3 копилка. Менден далилденген сиздерге бир көнүгүү бар. Бул көнүгүү ким аткарса, ал байыганга жол ачылат. Мен кичинекей кезимде менин бай атам мага ушундай 3 копилка берген. Муну кандай деп атасак болот? Тыйын чогулткучу. Эгер бай болом десеңиз, ушундай 3 копилка сатып алыңыз. Бай адамдай ойлонуу үчүн ушул нерселер жетиштүү. Бул биринчи, экинчи жана үчүнчү копилка. Бирөөсү топтогонго колдонулат. Бирөөсү инвестиция кылганга. Ал эми бул кайрымдуулук үчүн. Кайрымдуулук кылып берүү бул өтө маанилүү. Бүгүндөн чечим кабыл алып, бай болууга жолдун ачылышы бул. Сиз айтышыңыз мүмкүн, бул жөнөкөй эле деп. Байкап көрүңүз, буга чейин бүгүн деп кабыл алынган чечимдердин жыйынтыгын азыр көрүп жатпайсызбы? Андыктан $1 ушул копилкаларга топтоңуз. Мен айтам, жумасына эмес, күнүгө топтоңуз. Бул көнүгүү менен сиз мээңизди үйрөтөсүз. Бул деген байлардай ойлонуу деген. Айтайлы, сиздин финансылык кырдаалыңызды эске алып, $1 салдыңыз. Канчадан салганыңыз мааниге ээ эмес. Бул нерсени кылып жатканыңыз мааниге ээ. Сиз спортзалга барбай эле бир суткада Арнольд Шварценеггердей болуп калбайсыз, туурабы? Арнольд Шварценеггердей болуш үчүн сиз күндө көнүгүү жасап, бир канча жылдан кийин окшоп баштайсыз. Кана ким $1-3 өмүрүнүн аягына чейин ушул көнүгүүнү колго алып топтой алат? Азаматсыңар. Мунун баарыңар кыла аласыңар. Бирок реалдуулукта мындай эмес. Көпчүлүгүңүздөр муну аткарбайсыңар. Бул болгону майда эле нерсе. Салынган $1 сиздин өмүрүңүздүн аягына чейин турат. Жана сизден кийин муундарга калат. Ортоңку класстагы адамдар бул копилканы сындырып, бир арзан нерсеге жумшоого баары бир шылтоо табат. Ой, сен түшүнбөдүң, мага бул акча керек болчу деп. Андыктан сизге маанилүү эмес канча акча салганыңыз. Бул нерсе адатка айланганы өтө чоң маанилүү. Бул сиздин акчага болгон ойлонууңуздун образы. Бүгүндөн баштаңыз. Жок дегенде $1. Бирден нолду кошуп, $10 топтойлу. Бул учурда да айтасыздар, ооба бул жеңил эле деп. Мейли, $30 салгылачы күнүнө. Жүрөгүңөрдүн согушу ылдамдай баштадыбы, байкагылачы. Мына силер өзүңөргө берген мүмкүнчүлүктүн чегинде турасыздар. Болгону биз бир эле нолду коштук. А силер ушул акчаны иштетип, коротконду каалап жатасыңар. Эгер $10 аз деп жатсаңар, $100 топтогула. Эми силердин жүрөгүңөр андан да тез того баштады. Ошондо да кээ бирлери айтат, бул оңой эле деп. Мен бул нерсени кыла алам деп. Анда да $3000 топтогула. Мен дагы кайталап айтам, кептин баары акчада эмес. Кептин баары кылып жаткан иш аракетиңизде. Биринчи копилкадагы акча эч качан иштетилбейт. Экинчи копилкадагы активтерди сатып алууга колдонулат. Же бул акчаны такыр эле жок кылып алышыңыз да мүмкүн. Үчүнчү копилкадагы акчаны кайрымдуулукка жумшайсыз. Кандай кайрымдуулук болбосун, өзүңүзгө карап көрөсүз. Менин бай атам бул акчаларды мечиттерге берген. А кембагал атам эч нерсе берген эмес. Акчам көп болгондо анан берем деп айтчу. Мана ошон үчүн ал жарды кембагал бойдон калган. Мен белгилеп өтөйүн, менин жарды атам жумуштун коопсуздугуна өтө чоң маани берчү. Ал эми бай атам финансылык коопсуздукка маани берчү. Кантип финансылык көз карандыкка жетебиз? Баары жөнөкөй. Болгону ушул 3 копилка менен.
Бул негиз болуп саналат. Үнөмдөө, инвестиция, кайрымдуулук. Мына бул жол менен финансылык көз карандылыктан айрылсак болот. Мен мына ушундан баштагам. Мага ушул жол жагат. Кантип жакшы келишим тапса болот? Азыр мен сиздерге мен кантип тажрыйба топтойм жана кантип жакшы келишимдерди таба алам. Канчалык кыймылсыз мүлктөрдү анализ кылып, андан кийин бирөөнү сатып алыш керек. Бул ушундай 100 деген эреже. Карасаңар, бир нерсени сатып алаардан мурда мен 100 келишимдердин баарын изилдеп, анализ кылып чыгам. Эгер мен 100өөнү тең изилдеп, бирөөнү да сатып ала албасам, анда мен кайрадан баштайм. Мына ушундай катнаш 100гө 1 деген. Акча жок болгон учурда мен эмне кылгам? Мен баары бир келишимдерди издей баштагам. Мен машыккам, тажрыйба топтогом. Ушундай учурлар араңыздарда болсо керек. Бир риэлторго барып, бир объектти дароо эле сатып алдык деп. А сиз мындан башка канча объектти көрдүңүз? Ушуну эле бул инвестор эмес, келесоолор. Бул инвестицияга келесоолук менен мамиле кылуу. Базардагы трендти билүүнүн бир эле жолу бар. Баалардын айырмаларын изилдөө, башка базарларды изилдөө жана 100 келишимдин баарын изилдеп чыгуу. Ошо 100 келишимдин 10 келишимине сунуш жөнөтөсүз. Калган 90 келишим начар келишим болуусу ыктымал. Сиз канчалык анализ кылсаңыз, ошончолук тажрыйбаны артып, акылдуу боло баштайсыз. Мен жөнөткөн 10 келишимдин 3-өсү гана макулдугун берип, келишим түзүлгөн. Бул айтып жаткан доктор Дольф де Розанын эрежеси. Бул адам кыймылсыз мүлк боюнча гений. Ал айтат, эгер ушул жерде 3 эмес 6 турган болсо, сиз көп акча сунуш кылып жатасыз дейт. Сиз арзандатууну суранышыңыз керек. Сунуш кылып жатканыңызда, жыйынтыгында алар 3 мүлктү сатуусуна макулдугун бериш үчүн. Мен ушул эрежеден чекке чыкпай карманып келем. Жыйынтыгында жакшы 3 объекти сатып алам. Адамдар сурашат, мен муну кантип үйрөнсөм болот деп. Баары жөнөкөй. Баардык келишимдерди баалап чыгуу керек. Менин айтаарым, сиздер түшүнүңүздөр. Мен 50 миңден ашуун келишимди изилдеп чыккам. Мына ошол үчүн мен акылдуу болдум. Иш издөөнүн ордуна мен келишимдерди издедим. Бизнести сатып алууда да коэффициент ошол эле 100-10-3-1. Компаниянын акциясын сатып алаарда да 100 компаниянын баалайм. Ошол эле коэффициенттер. Бул нерсени сатып алуунун деле кажети жок. Бул нерсени өзүңөр үйрөнөсүңөр. Баары бекер. Мына ушул нерсе мени финансылык көз карандылыктан арылтты. А менин жарды атам эмнеге аракет кылган? Жумушунун коопсуздугуна маани берген. Коркуу. Көпчүлүк адамдар өздөрүнүн убактысын байытууга жумшабайт. Алар үчүн инвестиция кандайдыр бир коркунучтуу тобокел катары элестетишет. Эгер алар жакшы бир келишимди көрүп турса дагы, алар коркуп өздөрүн жашырышат. Менин кыйнаган фактылар булар 10 бизнестен 9 бизнес жокко чыгып талкаланып келет. Ооба, мен айла жок жооп берем. Көпчүлүгү начар болгону менен арасынан бирөөсү ийгиликтүү болуп жатпайбы деп. Мен өзүмдүн жеке жашоомдо 2 жолу талкалангам. Ушул сыяктуу. Бирок мен кайсы бир убакытта 10дун бири болгондой болуп ийгиликке жеткем. Менин жарды атамдын чоң катасы, ал бардык иштин келечекте ийгиликсиз болуп калат деп даана айтчу. Мен биринчи жолу талкаланып, банкротко учраганымда өзүмдү жаман сезип, 1 жылдай жүргөм. Мен миллиондой акчамды жокко учуратып, өзүмдү баалаган баам да түшүп кеткен. Мен жарды болуп, үстүмдө тамым жок болуп калганда күн болгон. Убакыттын өтүшү менен баарын кайтарып алдым. Бирок мен мурдагыдан да күчтүү болдум. Экинчи жолу талкаланганымда мен 6 ай депрессияда жүрдүм. Үчүнчү жолкусунда мен жеңишке жеттим. Кыйын убакытта менин жарды атам айткан: "Сен жеңилдиң" деп. А бай атам болсо "Сен бир аз гана жеңилип турасың" деген. Мына ушундай айырма ойлонуулардын арасында. Бай атам кошумчалап дагы айткан: "Ката бул ийгиликтин бөлүгү" деп. Катачылыктан качкан адам ийгиликтен да качкан адам болуп саналат. Сиздердин эң чоң чыгашаңар бул силердин короткон нерсеңер эмес. Силердин коркуудан качып байый албаганыңар мына ошон үчүн. Менин атам негизги үйрөткөн нерсеси бул коркуу болчу. Коркууну ал мындай деп чечмелейт эле: башында эле жеңилип, анан үйрөн деп айтчу. Караңыздар, эгер сиз жеңилсеңиздер, карап турбай, дароо эле жеңилиңиздер, күтпөңүз. Анткени канчалык ката кетирген сайын сиз акылдуу боло баштайсыз. Албетте, ошол катаңыздан сабак алсаңыз. Менин айтаарым, мүмкүн болушунча эртерээк жеңилип жана азыраак ката кетириңиз. Баарыңыздар ката кетирүүдөн коркпоңуздар. А мен болсо бетме-бет жолукканга үмүттөнөм. Анткени ал мени дагы акылдуураак кылат. Мен ушинтип өзүмдүн жаңы тажрыйбамды, билимимди жогорулатам. Менин каталарымдан баш тартпайм. Мен каталарымды кабыл алам. Каталарымды түшүнөм, пайдалуу сабак алам. Анан дагы алдыга карай умтулам.
Сөзүмдүн аягында айтып кетээрим, сиздерге эскерте кетейин. Сиздер тандоо кылыңыздар. Мен кичинекей кезимде эле тандоо кылдым. Кимди угаарымды тандадым. Азыр да Кудайдын куттуу күнүндө эрте менен тандоо кылып келем. Андыктан өзүңүздөрдүн тандооңуздарды аткаргыла. 30 минутада байып кетсе болбойт, бирок 30 минутанын ичинде оюңузду өзгөртсөңүз болот. Себеби ал байып кетүүңүзгө жардам берет. Супер Булак каналы. Биздин каналга жазылып, досторуңузга бөлүшкөндү унутпаңыздар. Келечек башталды достор.